көйгөйлүү маселелерди өзүңүздөр жеринде талкуулап, райондук кошмо жыйындын атынан 13 пункт кылып берипсиздер. Туурабы? Негизинен анын ичинде трансформация болуп атат. Трансформация боюнча азыр кайракы көп жыл багдаракка мораторий жок. Суга аткан жеринде бар. Жайыт боюнча так бизге жооп керек. Жайыттан биз трансформация кылып турак жайга бере алабыз, бере албайбызбы, өкмөт? Бул бир. Экинчи, Токой чарбасы. Түздөн түз Токой чарбасы трансформацияны турак жайга бере албайт. Булар максаты ошол жерге токой өстүрөбүз, башка кылабыз, көктөндүрөбүз деген политикасы бар. Ошондуктан алмаштырайлы деп атат. Бул дагы жалпы республика боюнча көйгөй маселе бар. Куатбек Алиевич, мындай комиссия түзөбүзбү, ведомство аралык. Биз Токой чарбасынын жери менен муниципалдык жердин картасын ажыратып бериш керек буларга. Бул бир. Таштанды таштаганда апарып туруп жайытка таштап атат, экотенспи штраф салып атат, иш козголуп атат. Ошондуктан азыр практикада бар. Жайыт жеринен турак жайга трансформация болгон токтомдор бар өкмөттө, кабыл алынган. И обмен болгон учурлар дагы бар. Токой чарбасынын жерин жайыт жерин алмаштырып, ошол жерди кайрадан анан турак жайга берген учурлар бар. Бул массалык түрдө эмес, бирок исключительный учурлар болгон.